Следующий вопрос такой, что такое кибла? Момундай bir soruda kıbla degen emne? Kıbla degen momun musulman adamdın namaz okup atkan kezdegi namaz uçurundağı bağıttalçu tarabı. Namaz okudağı tüzdönçü bağıtı. Al tarap Kaaba jagaşkan tarap. Mekke'deki El-Haram meçitindeki kadimki Kaaba. Kaaba'nı gezinde Peygamber İbrahim aleyhisselam jana ulu İsmail aleyhisselam ekö kurgan. Kaaba jaygaşkan jer ıyık dep esептелинет. Anan uşul tüzdönçü bağıttalçu kıbla tarap Kaaba bolusun Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan. Tağırga aytkanda Kur'an'dan ayrım bir ayatlarında al kabar bizden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga hicrattın başkaça aytkanda göçünün ikinci yılı jönötülgön. Al uakka çeyin alayat düşkөнгө çeyin barlık musulmanlar namaz okuşkanda Kudüs'ka tüzdönüp okuşar ile. Tağırga aytkanda Yerusalim'deki Al-Aqsa meçiti tarapka karayı turuşup namazda okuşçu. Özüңүздөргө маалым болгондой, көпчүлүк мечиттерде кыбланын багытын көргөтүп турчу михраб бар. Михраб аркылуу каякты карап намаз окуу керектиги, тагыраак айтканда кыбланы көздөп Меккени карай багытталып намаз окуу керектиги аныкталат. Мисалы, учакта, самолетто жүргүнчү болуп учуп баратасыз дейли, же автобустун ичиндеги бир жүргүнчүсүз, же космосто болсоңуз деле маселен. Намазды кай жакка түздөнүп окуш керек? Мындай кырдаалдарда намазды кай жакты көздөй баратсаңыз, ошол жакты кыбла деп ниеттенип, эч жака бурулбастан отурган таризде окусаңыз боло берет. Андыктан менин силерге айтып коеюн дегеним, исламда 3-чү ыйык мечит деп саналган Ал-Акса мечити Ал-Кудустагы, Иерусалимдеги ал мечиттин өзгөчө даражасы бар. Ыйык кала Иерусалимде Al-Quds'ta Al-Aqsa meçiti jaygaşkanын силерге жакшы белгилүү. Исламда 3 ыйык мечит бар деп жогоруда айтып өттүк. Биринчи мечит ыйык Мекке каласында экенин билесиздер. Ал Al-Haram мечитиндеги ыйык Кааба. Андан тышкары Кутту Мадина каласында биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мечити жайгашкан. Жана аны сөөгө кабырыдагы ошол мечитке туташ орун алган. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala 3-чү ыйык мечитти баяндаган. Al-Masjidul Aqsa. Al ыйык Кудуста, ыйык Иерусалим каласында жайгашкан. Kur'andагы Al-Isra сүрөсүндө Allah subhanahu wa ta'ala Харам мечитинен белгилерибизден ага көрсөтүү үчүн айланасын биз кутта арыткан Акса мечитине түн ичинде пендесин сейил жасатканга аруулук дейт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Кудустагы Ал-Аксада окулган намаз Меккедеги Ал-Харамда, Каабада жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын Мадинадагы мечитинен башка мечиттерде окулган 500 намазга барабар деген. Андан тышкары антихристтин келишине, башкача айтканда Дажжалдын чыгышына байланыштуу акыр замандан чоң белгилерине тиешелүү окуялардын дүйнөлүк чордону так ушул Палестинадагы, Кудустагы Ал-Акса мечити болоруна мусулмандар ишенишет. Азыркы кезде дүйнөлүк саясаттын чордону дагы мусулмандар дүйнөсүндөгү согуштар, туруксуздук, жакынкы чыгыштагы болуп аткан кырдаалдар, Палестина, Ливан, Сирия, Египет, Ирак жана башка ушул сыяктуу чөлкөмдөрдөгү кырдаалдарга тиешелүү. Дал ушул аймактарда дүйнөлүк алкакта орду бар ири чоң окуялардын акыр заманга жакын калгандагы адамзаттын келечегин аныктаган ири окуялардын болору күтүлөт. Ушул аймактарда дүйнө жүзү үчүн, ислам үчүн маанилүү болгон өзгөрүштөр, бурулуштар болот. Бүтүндө адамзаттын тагдыры, болмошу так ошол аймактар менен, Палестина менен байланыштуу. Акыр замандын болушу, ал акыр заман болорго жакындагандагы чоң кичине окуялар дагы ал чөлкөмгө тикелей байланыштуу. Дегеле биздин адамзаттын келечеги Палестина аймагына байланыштуу. Ошондой эле Иса ибн Мариямдын улуу Иисустун экинчи ирет пайда болушу, Имам Магдинин дагы пайда болору
Жана антихрист деп жүрүшпөйбү? Ислам тили менен айтканда Дажжал менен согушу, Ад-Дабик окуясы, Армагеддон окуясы ошол аймактарда болору анык. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде ошол окуяларды сүрөттөп, так ошол мезгилде Дажжал өзүнүн ыпластыгын, бузукулугун күчөтүп аткан кезде Аллах субханаху ва таала адамдарга Машаякты, Мариямдын уулу Иса алейхиссаламды тирилтип пайда кылат. Иса алейхиссалам Машаяк эки периштенин үстүндө алакандарын коюп, Дамасктын чыгыш тарабындагы ак мунаралуу мечиттин аймагына сары кийимчен болуп жерге түшөт. Жерге түшүп ал антихристти, Дажжалды издөөгө киришет. Дажжалды Галиявдын дарбазаларынын жанынан табат. Ислами тил менен айтсак, Жалюттун дарбазасы деп аталат. Ошентип ошол дарбазанын жанында Дажжалды өлтүрөт. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыктык. Силер менен ислам тууралуу кыскача көрсөтүүсүндө Кадыр Маликов болду. С вами был Кадыр Маликов в телепередаче «Кратко об исламе». Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.